Soda сатыктын адептери. Бул ар бирибиздин жашообузда кездешет да. Бардыгыбыз сода сатык кылабыз да. Же бир нерсе сатасыз, же бир нерсе алабыз да. Негизи сода сатыкта Аллах Таала бир береке койгон. Сода менен бир кандай жакшылыктарга жетишке мүмкүнчүлүк бар, бирок шарты адал болсо деген эме да. Себеби соданын пайдасы, берекеси дагы көп, ошондой эле содада күнөөгө батып калыш мүмкүнчүлүгү дагы көп да. Ошол үчүн биздин содабыз Аллага жаккандай болушу үчүн эмне кылышыбыз керек? Биринчиси соданын маселелерин үйрөнүш керек. Соданын маселелерин билбесе адам адаша берет, тая берет да. Кандай кылса сода бузулуп калат, келишимдер туура эмес болуп калат. Качан содабыз туура болот, ушуларды билип алышыбыз керек. Ал үчүн илим алыш керек. Илим алыш үчүн эми көп убактыбыз жок. Анда эмне кылабыз? Анда маселелерин сурайбыз илимдүүлөрдөн. Мен ушундай нерсе алып сатам, ушул болобу, болбойбу? Кандай кылсам жакшы болот, ушуну билип алышыбыз керек да. Бизде маселе качан суралат? Бир туура эмес ишти жасап койгондон кийин анан сурайбыз да. Молдоке, ушундай болсо кандай болот? Аныңыз болбой калат десе, астагфирулла, мен кылып коюпмун да дейт. Ошо кыла электе билип алыш керек биз сода маселелерин. Умар радыйаллаху анхунун доорунда ошол базарларда бир адамдар пайда болот. Эми пайгамбарыбыз дүйнөдөн өтүп кеткен, маселелерди үйрөнгөнгө убактысы жок адамдар сода сатык кылып баштайт базарда. Билбейт, адал арамды билбейт. Сүткорлук, рибаны билбейт. Адам сода кылып баштаганда Умар радыйаллаху анху чечим чыгарат. Бул адамдарды базарыбыздан чыгарып жибергиле дейт. Бизге булар арам нерсени жедирип коюшу мүмкүн. Барып, маселени үйрөнүп келип, андан кийин сода сатык кылсын дейт. Ошол үчүн соданын маселелерин үйрөнүп алышыбыз керек экен. Экинчиси болсо, арам нерселерди сатуу жана сатып алуудан сактануу керек. Биз сатып аткан нерселер арам болуп калбаш керек да. Эмнеге? Арам нерселерди сатуудан пайда болгон киреше дагы арам болот да. Ошого арам нерселерди сатпоо. Бул тууралуу мисалы үчүн арак, арам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат. Бул хадис Абу Дауд деген хадис жинагында келген. Ла'аналлахул хамра ва шарибаха ва сaqiyаха ва баи'аха ва мубта'аха. Аллах Таала каргыш айткан, лаанат айткан аракка, шарапка, ошол шарапты ичкен адамга дагы Аллах Таала лаанат айткан. Ошол шарапты куюп бергендерге дагы Алла лаанат айткан. Жана сатканга да лаанат айткан, жана сатып алганга дагы. Ва асираха, ошол аракты даярдаган, ошол заводдо иштегенге дагы Алла лаанат айткан. Алланын каргышына калган. Ва му'тасираха, жана ошол даярдатып жаткандарга. Бир бар жумушчу да, ошол арак даярдоочу жерде иштейт. Бир бар ал ошол жерде иштеткен адам. Ошону жүргүзүп аткан адам. Ага дагы Алла лаанат айткан. Ва хамилаха, аны доставка кылып ташып жеткизип атканга да Алла лаанат айткан. Вал махмулата илейхи, ким заказ берген болсо, ага да Алла лаанат айткан. Караңыз, бир арактын себебинен канча адам лаанатка калып кетет да. Эмнеге? Арак арам нерсе. Ошол эле чочконун эти. Эгер касапчы болгон болсо, арам өлгөн малдын этин сатса, бул да арам да. Бул адам дагы лаанатка калган, каргышка калган болот. Анан кийинкиси чынчылдык менен соода кылуу. Чын айтуу да. Кытайский болсо, кытайский деп эле айтыш керек да. Аны мактап, ал каякта болбогон сөздөр менен адам сизге ишенип сатып алып атат да. Эптеп саткандан кийин анан жазып коет го, буюм сатылган буюм кайра алынбайт депчи. Ал эмне кылсын эми бечара? Сиз ал сатып койдуңуз алдап, эми башка нерсени айтып, ал адам алып алды. Анан кайра кайтарайын десе, ичинен анан жаман дуа кылат, жасаган ишиңизден пайда түшпөйт да, пайда жылыш болбойт. Ошол үчүн чынчылдык менен соода кылыш керек. Пайгамбарыбыз хадисте айтат, имандуу, аманатчыл, чынчыл соодагер кыямат күнү пайгамбарлар менен, шейиттер менен, жакшы адамдар менен чогуу тирилет деп. Эмнеге мынчалык сыйлык болду? Себеби алдаганга мүмкүнчүлүгү болуп туруп, алдабай койгонуна Алла даражасын көтөрөт да. Соодагерлер жакшы билесиздер, кыйын да, эми чынын айтыш кыйын да, бирок соогу да чоң. Товар арзан учурда баарынча көпчүлүгүн ээлеп алып, кымбаттаганда сатыкка чыгаруудан сактануу. Муну араб тилинде фик маселесинде ихтикар деп айтат. Бир нерсе арзан болгон кезде баарын басып алып туруп, монополия кылып баарын сатып алат дагы, анан тура берет. Качан ошол нерсе базарда түгөнгөндөн кийин баасы көтөрүлгөндө, анан акырын кымбат сатат да бул адам.
Ушул шариятта тыйылган. Бул содада береке жок, пайгамбарыбызга жаккан эмес бул нерсе. Буюмдарды баарын басып алып шаарга киргизбей, же кирейин деп атканда басып алып, анан кымбаттаганда сатуу ушул шариятта тыйылган нерсе. Канча сом кошуп сатууда маселе жок. Мисалы, бир нерсени алдыңыз дагы кайра сатып атасыз. Ал боло берет, уруксат ал. Келишимдүү түрдө сата бересиз. Бул маселе сатып алып туруп, базарга чыгарбай кармап турасыз дагы, базарда ошол нерсе жок болуп, баасы көтөрүлгөндө анан чыгарат да. Ушул тыйылган. Эми дагы бир маселе бар. Эгер өзүңдүкү болсочу, мисалы, дыйканчылык, өзүңүздүн экен дыйканчылык түшүмүңүздү чогулттуңуз дагы кымбат болуусун күтүп атасыз. Бул азыркы маселеге кирбейт бул. Сиздин өзүңүздүкү да ал. Эми качан бул маселеге кирип калат? Келген товардын баарын басып алып туруп, анан содага чыгарбай, кармап туруп, анан кийин чыгаруу, мындай карасаң деле бир инсаптуу адамга жарашпаган иш да булчу. Элди кыйноо болуп эсептелет. Содага эртең менен жөнө. Базарга, содада иштесеңиз, базарда иштесеңиз, шу эртерээк чыгыш керек да. Себеби пайгамбарыбыздын бир дуасы бар. Алла, менин үммөтүмдүн таңкы убактысына береке бер деп пайгамбарыбыз дуа кылган да. Таңкы убакытта базарга барсаң, эч ким ачпайт да. Базар тып-тынч, анан түшкө жакын кыймыл аракет башталат дагы. Анан түштөн кийин дагы эрте кайра кайтып келе берет. Бул жерде береке болбой калат да. Ошол үчүн соода кылган адам эртерээк чыкса, ушул жакшыраак болот экен. Сооданы адамдардын жолуна тоскоол боло турган жерде кылбоо. Жолго жайып алат го. Базардын жолдору өзү тар. Анан кийин жолго дагы жайып алган да. Бул нерсе дагы соода кылуунун адебине жатпайт да. Тиги адам менен келишип бир нерсе алайын десең, келип аткан адамдын жолун тоскон болуп каласың. Бул зулум болот да. Ошого алып баруу туура эмес иш. Ошол үчүн жолдорго, адамга тоскоол болгон жерлерде соода кылуу жакшы эмес. Базарда ызы-чуу кылбоо. Ызы-чуу кыла бербеш керек да. Баягы өзгөчө мал базарларда келишим болот го, колун кармап алган эми жулуп алчудай болуп туруп силкет го. Бакырат анан берем. Ушунда берекем, бересиң ушун деп талаша берет, бакырат. Базарда ызы-чуу кылуу бул дагы шариятка ылайык эмес нерсе. Бул адепсиздик да. Бакыра берген пайгамбарыбыздын сыпаттары айтылган хадисте айтат, пайгамбарыбыз вала сахабан фил асвак, базарларда кыйкырып жүрбөйтеле дейт. Демек, базарда кыйкырып жүрүш бул адепсиздик болуп эсептелет. Андан кийин соода менен бирге садака жана кайрымдуулуктарды дагы кылып туруш керек. Адамдын табияты ушундай да, кире берсе чыкпаса. Андай болбойт. Кире берсе чыкпаса, анда жарылып кетесиз да. Шарият ушундай. Соода кылып атасызбы, сизге киреше кирип атабы? Демек, сизден кичине чыгаша да болуп, садака дагы берип туруш керек. Эмнеге пайгамбарыбыз бир хадисте айтат, бул соода сатыкта эми кичине баягы зыяндуу нерселер, эмелер, сөздөр аралашып кетет. Кеде ант ичип берет, касам ичип берет, бул точно оригинал, мына Кудай урсун деп жиберет го. Ушул ант болот. Бул нерселер аралашып кетет, туура эмес нерсе. Ушул туура эмес нерселерди тазалаш үчүн садака берип туруш керек экен да, кичинеден болсо дагы соода кылган адам. Андан кийин соода сатыкта баасын жумшактык менен келишиш керек да. Сатуучу өзү билет сизге канчага сатууну да. Ошого сен мындай адам экенсиң, тигиндей адам экенсиң деп урушуп атып кээ бирлер көндүрүп алып алат да. Бул да жакшы эмес. Эми ыраазычылык менен эле болгону жакшы да. Коркутуп сатып алат кээ бирлер. Болбойт. Жумшактык менен эле келишиш керек. Андан кийинки сыйлуу урматтуу адамдарга сый мамиле кылып, алсыз адамдарга ырайым кылып, ушундай алсыз адамдар келет, ага кичине арзандатып берип койсоңуз эч нерсе болбойт. Мисалы, кеде соодалашсаң айтат го, эми мага деле пайда калбай калат да депчи. Кечке пайда көрүп атыптырсыз, бир бечара адам келип калыптыр, ушунун себебинен кичине зыян болуп калса эмне болуптур? Эми ахиретте ушул кылган жакшылыгыңыздын себебинен Аллах Таала ырайым кылат. Сатууда товарды аша чаап мактабоо. Ушунда мактайт кээ бир адамдар, эми баягы алгың келбеген нерсени дагы алсамбы деп ойлонуп каласың го. Ушундай мактап жиберет. Баягыдан да апенди эшегин сатканы барганда, раза мактаса, койганда өзүмө керек экен дейт го. Ушул эшек меники деп. Ошондой аша чаап мактап ийбеш керек да. Эми болгондой айтыш керек. Жалган аралашпаш керек. Андан кийин сатып алган убакытта эч бир нерсени жамандабоо. Сатып алып атасыз да. Сатып сизге ошол продуктта, ошол жемиш же ошол кийим керек.
Эми келишимдүү түрдө ала бериңиз, аны жамандабаңыз. Өзү мындай экен го мунун, ушунчага бере береме депчи. Муну баары эч ким албайт деп жамандап тиги адамды коркутуп, көбүнчө мына дыйкан базарларда ушундай болот да. Дыйкан бечара эптеп бир яшик помидорун көтөрүп келсе, аны баягы шүстүрү содагерлер келишип алган. Бешөө келет да, мунун мындай экен, муну базарда эч ким албайт муну деп, жана бечара дыйкандын эмеси үрөйүн учуруп, коркутуп, анан не кылсам экен, чөтө эч ким албайт окшойт дегенде, кем мынчага бер, мен алып коеюн десе, макул деп берет дагы. Анан сатып берип, базарда дыйкан ишин бүтүрөйүн деп жүрүп, жанагы эле өзү саткан помидорду сураса, саткан баадан 2 эсени айтат го. Бул бир тактика да, ушундай кылып алышкан да. Андай болбойт, бирөөнүн сатып аткан буюмун жамандабаш керек. Дагы ушул эле адеп, бирөө бир нерсе сатып алса, аны да жамандабаш керек. Ушуну сатып алдыңбы, болбойт бул деп. Эми бечара сатып алыптыр. Алла береке берсин, кие берсин, эми ошону иштете берсин. Жамандабайт. Өзгөчө баягы мал базар болгон күнү көчөдө отурат го, өзү мал базарга барбайт, бизнесмен, иши жок, бирөө мал жетелеп, чогулткан акчасына мал алып келип атса, анан кийин сурайт: "Канчага алдың?" "А мынча миңге алдым." Кымбат алып алсың, таксыр, болбойт бул депсиз. Эми алыптыр, Алла разы болсун. Алайын деп атса, пикир айтыңыз, бирок алып алгандан кийин аны шекке салып кыйнабаш керек да. Андан кийин буюмду касам ичип сатпаш керек. Бул нормально, муна Алла көрүп турат деп сатат го. Ким көп ушинтип касам ичип, ант ичип сатып атса, ушу жалган экендиги билинип калат да ошол жерденчи. Эмнеге? Чындап эле ишеничтүү болсо, анча эле аны ишентиргенге аракет кылбасаңыз деле барбыр акыйкат ушундай да, жакшы нерсе болсо жакшы болот. Аны мактап, касам ичип, мына өлүп кетейин эгер ушундай бол дейт го. Коюңуз, анан андай болбой калып өлүп калып жүрбөйсүң. Баа коюуда чектен ашпо. Өтө эле баягы напсини кулу болуп албаш керек да. Баа койгондо эми асмандын баазын коюп алып боло турганын айтыш керек да. Мисалы үчүн түштүктө жакта соода кылсаңыз, ал талашсаңыз болот да. Мисалы бир нерсени 1000 сом десе, 500 сомго бересиң десең капа болбойт да ал. Эмнеге? Ал өзү 250 сомдук нерсе да. 1000 сом коюп алганда, эл да кушуга көнгөн, сатуучу да кушуга көнгөн да. Анан ошондой кылып бир эме да, мындай айтып көрөт да. 1000 сом десе, анан сиз ойлонуп туруп 800гө бересизби десең, ооба берем эми. Кемиз 800 дебе 850гө берейин десе, сиз да ишенесиз да, алып кете бересиз. Ал өзү 250 сомдук нерсе да. Ушинтип алдап коет да. Бир айтып көрөт. Ишенбегендер болсо, ал сразу эле 100 сомдон баштайт да. Ой таксыр деп туруп, анан ошентип келишимдүү түрдө алат. Ошого соода карап туруп алдап койсоң жакшы кеткендей боло берет, бирок ал акчаңыз эч нерсеге жарабайт. Береке жок да. Алдап туруп 100 000 таптың мисалы бир жумада. Анан кийин бир балаң ооруп калды, же машинаң менен бирөө сүзүп кеттиң дагы, ошо кайра эле 100 000ди кайра иштеттиң. Ушул жакшыбы? Же болбосо ошол бир жумада тапкан 20 000 сомуң барып үйдөгү бардык нерсеңди бүтүргөнгө, камсыздаганга жетет. Тиричилигиң жакшы эле. Болду, ушун жетет да.